Assalamu alaikum. Машина кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалакуноо базарынан адаттагыдай эле көрсөтүүлөрүбүздү сиздерге тартууламакчыбыз. 28 август 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Жол четинде унааларды көрсөтүүнү баштайлы анда. Унаалар көп. Так, бул жерде. Nexia канчада отасыңар? Kimler ekan? Qanchada otasiz? Qanchada otasizlar? 110 ming euro. 110 ming be. Koreyskiy ekan, ha? 105 mingga berma. 105 mingga so'rab tur, bermay atgan. 1994-yılı chiqarilgan, 1.5. Ошол так gidravlika бар, konditsionerdi men oyuncha alib qo'ygan ekan. Sebebi Koreyada болот. Konditsioner, tumannik, gidravlika, elektropakет дегенде. 105 миңге бербей атат. Шуну азымда адамдар чогулуп көрүп атат. Ошо 777, 66, 86, 89. Болду. Анакей ушундай унадан баштадык. Болду. Канчага да отасыз? 150 миң кеми бар. Карбюратор, а? Инжектор bu. 2005 1.6 injektör ekan. 150 ming kemi var. Nahadu bir жеринде жасай турган жерлери жок дейт. Болду. Ага. Мындай керкуналар ошол жолдо стоянка катары турушат, коюп. Силерге баасы такталган унааларды көрсөтө берели. BMW 5 3 серия. 1991 жылы чыгарылган, кыймылдатышын көлөмү 1.8, коробка механика, 159 миң сом. Дагы келишим бар дейт. Дагы сатылып калса. Мындан да реалдуу кардарлар чыгып калса. Алейкум ассалам, кандайсыз? Кайсына? Jetta'ны? Jetta сизден, а? Канчада отасыз? Баасы канчада отасыз? 80 миң. Volkswagen Jetta. 85? 1985 жылы чыгарылган. Люк бар. Айнектери жөнөкөй айланмада. Коробка 5 ступка экен, жакшы. 1.6. Но 92 деген тура эмес экен, а? Жылы. Ошондо. Телефонуңуз тура эле? 553 00 52 51. Бул ушул Нивадагы ушул адамга караштуу экен, 60 миң сомдо атат. Jetta'ны канча дедиңиз эле? 80 миң дегенсиз, а? Niva 60 ming, ökönöten kemi var deyt. 1983 1.6 770 64 26 16 nomerinde. Döngölöktörün protektorları prinsipi jakşı эле. Начар деле эмес. Мынакей айнеги ачык турат. Мында көрсөтүп коеюн салондагы. Oldu. Kaysıl? Opel Vectra. ...1991 1.6 mekanika. Bası kançada otası? 80 ming som kemi var. 80 ming kemi var. Motor jakşı değil. Oldu. Ушундай эми бюджеттүү унааларда көбүнчөсү турат. Бул жакта бирок анан дыйкандар да турат. Көпчүлүгүңүздөргө маалым болуп калган. Так, мына Mercedes баасы жазылып атыр эгер кыласың. Ушундай көрүнүштө. Сенде эмеспи? Машина кейч каналы. Так.
Ай. Ну, Toyota силерде эмеспи? Канчада атасыз? 300. Так, бул Yaris, а? Toyota Yaris 300 миң сом. 1999. Чыгымы жок эле дейт. Так, Yaris люк бар экен. Так, анан кондиционер жок экен, а? Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, блокировкалар менен айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. 300 миң сом айтылыш баасы. Колго тер канча берип бересиз аке? 10 миң түшөм. 10 миң сом түшөм дейт. 4 дөңгөлөгү тең ушундай куюлган дистерде азыр дискалар мындай чаң болуп калган үчүн жакшы көрүнбөй атат, бирок жакшы экен. Көрүнгүдө. Так, анан Лантерели Matiz 2 Өзбекстан. Матиздерди өзүнчө бөлөк видео чыгарабыз. Ошолдон да толук жашынакай көрүп алсаңыздар болот. 2008 150 миң сом. Комплектациясына кайрылсак, кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Гидравлика бар болсо орточо болот. Андан кийин 06 канча болуп атат экен? 100 миң? 100 миң сом. Bir 1999 15 телефон номерлери. 06 канча болуп атат? Аз. Сурап атасыңар. Тико турат. Тико жылы жазылган эмес, 60 миң сом. Мына телефон номери 768 37 00. Механик болуш керек. Канча экен? Машина кейдж. ВАЗ 21 099 Россия транзит номеринде. Темир номери, транзит номери көрсөтүп коюңузчу дегендер бар эле, комментарийде жазып. 2003 15 100 миң сом. Телефон номери 787 16 98 экен. Дутый панельде. Анан Nexia баасы жазылып экен, а? Nexia 1 Корея. Так, май агат деп атат крышкасынан. Эми герметик деп атат экенсе. Так, кондиционер компрессорун алып коюптур, а? Кондиционер жок почти, радиатору мына турат. Ошону айтам да, жок, алып коюптур да компрессор, радиатор бар экен. Так, но несі болуп калды? АБС системасы бар экен да? Кейбиркисинде болот, ошону айтам да, мындай толук боло бербейт да. Кейбирлеринде болот, кейбирлеринде болбойт экен. Жакшы. 1995 130 миң сом. Ушундай Nexia 1 Корея. Анан бул жакта Mercedes-Benz E-класс 124 кузов, универсал. 1991 турбина бар экен, 2.5 дизель экен да. 230 миң сом. Эми жолдун аркы бетине өтүп, ал жакта да унаалар көрсөтөйүн. Мына дагы эле бюджет унаа Opel'ден көрсөтө берели. Канча деп атасыңар? 110? 1992. Эсин байланыш номерлери. Так. Ушундай көрүнүштө 110 миң сом. Өзү негизи базардын ичинде байкасаңыздар 200 миң сомго чейин унаалар тартам деп. Действительно ал жакта өтө кандай десем тартуу кыйын да. Бул жакта оңойраак табасыз ушу 200 миң сомго чейин унааларды. Тико 1996 100 миң сом экен. Бул кандай болуп калды экен?
Ford кандай? Ford Courier Германия. А, Ford Courier. Аты да соны екен ғой. Courier. Ошо как раз өзүнө ылайык екен, атына заты жарашкан. 1994 1.8 дизель. 200 000 сом. Мынандай фургон катары екен да. 5-5 Коробка 5 штука. А, ошондо бул пассажирда болуп кетеби? О, 5 Ачылабы бул жагы? Так, көрүп коелучу курьерди. Күндө эле көрө бербейсиз. Аны ушундай эле кылып кое бериңиз. Мынакей ачып берди. Ford Courier 5 орундуу. Андан кийин деле мынакей байкасаңыздар, габариттүү чоң жүктөрдү деле жүктөсөңүздөр болот. Багажниги кыйла кенен, арканкы орундукту жайып койсо кыйла жүк батат. Мына сыртынан чакан көрүнгөнү менен жакшы. 200 000 сом, а? Ага, келишебиз дейт дагы. Болду. Так. Opel Vectra. Эки миң эки 1.8 механика 280 000 сом. Oldu. Azыр еші келіп қалды. Салон көрсетіп қояр. Коробка 5 штука, подлокотник бар. Так, кондиционер бар бу? Бар екен. Бұл жақтан шундай күзгілер менен айнектерін башқару блогы бар. Болды. Так, қайсы жерде мынау? Hyundai Atos 1997 1.2. Bunun bası qancha oldu? 120 000. Kemi var. Kemi var deydi. Так, bunda деле кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, гидравликадагы бар. В принципе, көрүңүздөр. Бул дагы баягы бийигирээк болгон үчүн мындай кир жуугуч машина, холодильниктерди салып ташыса деле болгоду экен, жакшы. Айтмакчы, рейлинг дагы бар экен, бул жака дагы ошондой багаж кадап туруп кылса иштетсе болот экен да, кыскасычы буну. Мотор коробкалар кандай? Мотор коробка Зыңпы? В принципе, мына багажниги деле мен ойлодум эле чакан деп. Жакшы эле экен. Жакшы эле. Ай, колго терин канча берип бересиз экен? 95'e берdim. 95'e берип бересиз, болду. Анакей, жакшы. 4 дөңгөлөгү тең, айтмакчы, жайкы, протекторлору жакшы болду. Болуптур мен. Так. В принципе, ушун менен жыйынтыктай беребиз. Калганы мындай караганда. Ланус сурап көрөлүчү. Канча деп атасыздар Ланусту? 130 000. Бул Украина экен, сборка. 2007 1.5. Алмашуу жолдору да бар экен, айтмакчы. 130 000 деп атаса, тамактары бар экен. Бул жакта мындай таптуулар жеп отурушкан экен. Жөнөкөй эле экен да, же гидравлика барбы? Жөнөкөй. Жөнөкөй. 130 дедиңизби? 130 dedik. Болду, жакшы. Мына мынакей. Ээлери ушул экен. Болуптур. Кейбиркилер ушундай. Өздөрү мындай кадрга түшкүсү келет адамдар. Мына ушун менен жыйынтыктай беребиз. Бүгүнкү тартыла турган башка видеолорубузду лайк басып, комментарий жазып, каналга жазылып электер, подписаться баскычын басып көрүңүздөр.